Assalamu alaikum, qandaysыздар? Жаңы проект түзүп атабыз, курс 15-ти ачам. Уже буну үйрөндүңүздөр болуш керек. Эгер билбегендер болсо, дагы бир кайталап коелу. Андан кийинкилеринде уже буларын кайталабай эле коебуз го менимче. Мисалы эле монтип түзүп кетебиз. Flutter new project, application түзөбүз, анан каяка түзөбүз дегенде курс 15-ке. Окей, атын не деп беребиз? Stateless and stateful. Окей, бул generate болсун. Ага чейин биз бул жактан Figma'ны ачып алалы. Биз Mo'l экөөнүн UI-н жасаганбыз. Бүгүн Mo'нун да логикасын жасайбыз. Андан кийин болсо, бунун логикасын да жасаганга кылабыз. Себеби бул жерде Mo'l state колдонобуз да, анан ошону кандай жерде эмнеге колдонобуз? Mo'l материал app керек, анан my homepage керек эмес. Аны өзүбүз түзөбүз. Ошон үчүн мен буларды өчүрүп салайын. Карайбыз. Бул жакта бир сан бар экен. Мондай бир контейнердин ичинде. Буну басканда менимче сан көбөйөт, буну басканда азаят. Могул жакта жазып коюптур. Ошону биз кайсыл жеринде stateful widget колдонобуз, кайсыл жеринде stateless колдонобуз. Негизи эле stateless менен stateful'ун айырмасы эмне? Ушулар жөнүндө сүйлөшөбүз да. Так, мен бул жакка пока sizebox берип коеюн. Sizebox бул жөн гана пустой эле бир widget. iPhone'да ачайын. Буга аңлала. Азыр бизде приложение иштеди, бирок бизде эч нерсе жок болгондугу үчүн эч нерсе көрсөткөн жок. Болгону бир капкара экран. Биз бир экран түзүш керек мол сыяктуу. Аны кандай түзөбүз? Келебиз, азырынча эң минимум жол менен stateless widget колдонобуз. Себеби stateless деп жазсаңыздар мындай чыгат, анан буга name беребиз, home page деп туруп. Ал эми ошол эле нерсенин биз home page less деп коелу. Home page stateless дейли. Кайра эгер атын алмаштыргыңыз келсе, бул жакка келип, контролду басып, муну бассаңыздар, моундай меню чыгат. Бул жактан rename'ге келесиздер, rename символ. Анан бул жерге келип туруп, home page stateless дейли. Бардык аты өзгөрүп калат да, бул жакталары кылдагычы. Дагы бир widget түзөлү, бул stateful болсун. Stateful widget. Аты дагы home page stateful widget. Дагы да түшүнүктүү болуш үчүн мен бул экөөнү эки файлга бөлүп коеюн. Бул жак home 1 болсун. Home 1 dart точка dart. Бул болсо home 2 болсун. Home 2 точка dart. Могул жактагы stateless widgetте home 1-ге алып атам. Bunun importun бериш керек. Монда importun бер дегенде же келесиздер, лампаны басасыздар. Же болбосо келип туруп control точка болсо керек менде. Ошону бассаңыздар мындай чыгат. Анан материал деген библиотеканы бул жакка алып келип коебуз, импорт кылып коебуз. Home 2-ге болсо, мол stateful widget алайын. Экөөнүн айырмасын эми айтабыз. Экөөнүн эң эле көрүнгөн биринчи айырмасы бул stateless widget бир эле класстан турат. Карасаңыздар бир эле класс. Бирок stateful widget эки класстан турат. Биринчи state, аны башкарган stateful widget. То есть бул мол state деген widget буга баш ийет. Мол stateful widget мол state'ин башкарат. Биз бул жакка келип мол home 1-ди чакыралы азыр. Homepage stateless чакырдык. Бул жакка келип биз аппак экран болуш үчүн бир экран түзүп алыш үчүн элек scaffold колдонот элек. Scaffold'ду алып келдик. Бизге аппак экран келди. Андан дагы эмнеси бар экен? Бир app бар экен, app барында ташума 01 деген жазуу бар экен. Менимче мурда сабакты кайталап жазган болсоңуздар, буларды жасаганды билесиздер. Бирок биз дагы да кайталап көрөлү. App бар десек, мол башындагы келген app бар берет бизге. Бул app бардын эмне экенин билбесек, үстүнө келсек, бул жакта жазып турат. Preferred size app бар деп турупчу. Болбосо мындай келсеңиздер, мол app бар алат дейт.
Bunu alabыз дагы беребиз. App бар деп. Бизге app бар келди. Болгону app бар дагы ак болгондугу үчүн, ал эми аркасы дагы body да ак болгон үчүн билинген жок. Буну айырмалаш үчүн балким биз app барга background color берип коебуз, э. Буларды бергенде менимче мурдагы сабакта көрдүк. Background color'u ne olsun? Daha black olsun. Анан title берели. Title'га text берели. Text болсо ташырма 01. Text дагы кара болгондугу үчүн, app бар дагы кара болгондугу үчүн text көрүнгөн жок. Бирок биз буга style берип коебуз, э. Style, text style. Анан буга color берип койсок, бул текстин колорун өзгөртөт. Colors.white ак болсун. Окей, бул бизге келди. Мол кара болбой калчытты. Башка эле сөт тандайлычы. Дип койгондой экен. Окей, ушул болсун. Андан кийин келсек, бир body бар экен. Body'де моолор эме вертикал түрдө жайгашыптыр, э. Анда эмне колдонот элек? Колумн колдонобуз. Bardan кийин body. Body'ге колумн беребиз. Бул children алат, э. Children'ге карайбыз, бир карт бар экен. Карт берип көрөчү эмне болот экен? Kartın ortasında san 0, bir text var ekan. То есть bunun child olsa gerek, ha? Child aha. Text san 0. Мол жака келип калды карт. Окей, биз буга padding берсек, мону карасаңыздар, могул карт аябай кичинекей болуп калды да. Мен буну азыр центрге алып келсем, буну центрге ороюм. Бул жактан центрге келет. Анан могул жактагы центрге болуш үчүн мен колумнга main next element берип коем. Буну center десем, бул жака келип калды. Окей. Эми могул чоңойтуш үчүн мен могул санга padding берип койсом болот. Бул жагынан түттүрүп, анан эки жагынан түттүрүп. Дагы ошентип көрөбүз. Текстти padding менен ороебуз. Так, бир аз чоңойду да, бирок биздики аябай чоң болуш керек. Кайсынысын колдону элекпиз? Symmetric дегенди колдону элекпиз. Мурда all же болбосо left, top, right, bottom дегенди колдонгонбуз, бирок symmetric дегенди колдону эле керек, э. Symmetric бул эки түрдүү бир аргумент алат. Биринчиси бул horizontal. Горизонталдыктан канча боштук берейин дейт, эки жагына. Оң жана сол жагына. 50-50ден берсин, эки жагына 50-50ден берсин, э. Мындан карасаңыздар, эки жакка түрттү. Аз болуп калды, чото 100дөн бердирсек, балким 150дөн. Окей, 150дөн мен үчүн нормально. Эми үстү менен астынан. Ага биз vertical дейбиз. Үстү менен астынан эки жагынан тең бир 40тан берсин. 40 көп болуп калды. 20. 20 нормально болду. Болгону могул сан дегендин бир аз стилин берип коелу, могул текстке. Келебиз style, text style. Сан деген жазуунун, могул сан 0 деген жазуунун бир аз чоңойтконун кааласак, то есть размерин өзгөртүп кааласак, font size беребиз, э. Font sizeга 24 берсек эмне болот? Окей, ушул 24 нормально болду. Эми бул жерде эки кнопкасы бар экен. Эки кнопкасын жазалы. Могул карттан кийин могул экөө жанаша туруптур да. Жанаша болсо биз демек row колдонобуз, э. Row, children. Бунун чындырларына эмне беребиз? Elevated button беребиз. Бул widgetтерди мен кайдан таап келип атам? Биз мурдагы сабакта эмне көргөнбүз? Widget catalog дегенди көргөнбүз, э. Ошол жактан карасаңыздар, мисалы buttonга кирсеңиздер, мына basics деген бар экен. Basics'ке кирсек, мына button деп турат, кнопкалар да. Бул жакка келсек, ушул elevated button кандай колдонулат, кодун кандай жазыш керек, ошолор бизге берилген. Могул жактан копия алып барсак деле болот, бирок биз өзүбүз жазайлы, могул жака. Elevated button on preset бир function алат дейт да, функция алат экен. Биз мурда дарс алганда өткөнбүз, функция кандай болот эле? Бир жөнөкөй каша ачып алат. Андан кийин функциянын денесин белгилеп туруу үчүн эмне болот?
тармалыкка чачып чыгылат. Biz азыр могул on preset дегенге bir funksiya бердик. Null bir funksiya. Эгер бул funksiya биз мурда сатып өткөнбүз да мындай эле. Void say hello деп жазган элек, say hello анан андан funksiya экенин билдирип тура турган жөнөкөй кашап чыгылат эле. Андан кийин болсо тармак каша функциянын денеси. Бул дагы бир функция, бирок бул аты бар функция. Буну башка жакта чакырабыз. Башка жакта да колдонулабыз. Ал эми бул жакта атын берген жокпуз. Буну аноним функция деп коет. Бул ушул жерде гана колдонулат, башка жактан чакыра албайбыз буну. Себеби аты жок да. Ошол эле нерсе функцияда болгон нерселер талап калат. Биринчи жөнөкөй каш ачып чыгылат, андан кийин тармак каш ачылып чыгылат. Child не алат экен? Child бир widget алат экен. Widget болсо бизде окей, бир минус икон экен, анда icons.remove. Эми мага дагы бир иконка керек, ал плюс болуш керек, Кайра elevated button. Мол onPreset'ке азыр бир функция берип коебуз. Бул уже бир бош функция. Неге бош? Функциянын денеси бош. Функциянын денесин кийин могул жакка жазсак болот. Child'ына болсо буга дагы бир иконканы берели. icons.add. Бул экөө жанаша туруп калды, ошо могул жакка жабышып калды. Биз ушуну ортого мындай кылыш үчүн давай row'го main next element дегенди берип көрөбүз. Main next element space email деген көрөбүзчү экен. Ушул да жакшы экен. Болгон могул экөө бири-бирине жакын болуп калды, ортосуна бир аз бош кылып коелу. Бул жакка size box берсек, height берсек, 40 берип коелучу, эмне болот экен? 40 көп болду, 30. Окей, 30 менимче нормально. Келдик логикасына. Логикасын жазалы десек, карайбыз азыр мол 0 дегенди биз бир жерде алмашыбыз керек.